А что как сказать хотите? Our minimum order quantity is 1 case. So a case of whole pieces like this is 10 pounds. A case of powder, 40 pounds. Tilek. Men jana aytkanday каксатат десе чоң энем жасаган паттесталардын öğrendim dedim. Мына Америка эң жогорку технологияларды өтөтө да. Дүйнөдө жок технологиялар. Мына Америкадан жасалган эме. Америкада каттылат. Каттылган бул сарам жолдолуктун формасы турбайбы? Чирip келбесин деп туруп, айкесин жана балдардын тамагына кошот экен, күчтөрдүн тамагына кошот экен. Шоколадтарга кошот, күйөөгө да кошкону бар экен, йогурттарга да кошот, дамын чыгарган да болот экен, өңүн чыгарган да болот экен, бүт продукциялар кошулат экен. 2 жыл сакталат экен. Бирок биздикисе 3 жыл сакталат дедим. Технологиясы окшош. Оформлениясы бирок булардыкы башкача. Бирок бул сектордукы B2C деп коет, B2C сатылбайт. Мисалы үчүн полкаларды сатылбайт да. Булар чоң жана мешоктор менен заводдорго тапшырышат. Килограммда өтөшөт. Ошол үчүн айырмасы эле. Мен жана заводдо айтып 10 миллион, 20 миллион дегенде абдан кымбат экен дегенде ойлодум эле, бирок ал заводдор айрыca өсүмдүктөрдү гана эмес, жардам иштеп. Сүттү кургатып жасаса болот. Afrika өлкөлөрүнө кетет, Афганистанга кетет. Сүт жетпеген өлкөлөр көп. Этти кургатса болот экен. Алар кандай жанагындай быстрое приготовление деген тамак аш болот. Ал жактарга кетет экен. Бул жанагы биз айткандай көчмөндөрдүн технологиясына, көчмөндөрдүн жашоо образына мындай келип атабыз. Ата-бабалар талкан деп этти талкан кылып алып жүргөн, сүттү талкан кылып алып жүргөн, фрут кылып алып жүргөн дегендей өзүнүн эски жашоо образыбызга келет экенбиз. Мен мына көрдүм, сен менен катышып көз карашым мисалы түп тамырынан өзгөрдү. Түп тамырынан өзгөрдү. Мына сен менен угуп отуруп, мына Германиянын Евро өлкөлөрүнүн бышыктары 10 миллиардтаган еврого тамак. Иттери дагы 10 миллиардтаган доллар тамак. Биз адамдар жей турган тамак эмес, ит жей турган тамакты да жасашыбыз керек. Шундай чыгарып туруп, алабай деп туруп, биздин күчүктүн сүрөтүн коюп, жаса жөнөтсөк, мен оюмча ит жеген тамактарды жасагандай жакшы. Европада, мына Түркістанда чыктын тамагын ичип жасабайт, алар адамдан ашкан дейт. Бирок ал маданият бизге да келип атат. Россияда бар, Европа өлкөлөрүндө бар. Биз ошол үчүн сен кандай эмес, жана кайра иштетүүчүлөрдү иттин тамагын, бышыктын тамагын, антикомпоненттер ушул эле адам жеген тамактардан ушул эле порошоктор кошулат деп мындай буларды эле мындай пресстеп андай таблеткаларды жасап эле мындай сатышат экен. Биз бүгүнкү күнгө чейин балыктын тамагын Европадан алып, балдардын тамагын Европадан алып, иттин тамагын Европадан, бышыктын тамагын Европадан алып. А мунун маңызы жана айткандай электроэнергия, арзан электроэнергия болсо, күн менен суу болсо, өсүмдүк өсөт, аны кургатып, пакетке салып, премиальный секторда булар. Керек болсо, мисалы үчүн жер жемиштерди, мөмө жемиштерди самолет менен свежий түрүндө сатыш оорураак да. Анткени ал оор болуп калат. Ичинде суусу эле бар. А буякта болсо азыктын өзү муну самолет менен да ташысак өзүбүз аса. Кошуналарыбыз чек араны жаап салса дагы биз самолет менен жеткизгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми эле келечек жанагындай жасалма тамактарга кетип атат. Роботтоштурулган ишканалар жасалма этти жасап атат. Эң адамдар миллиарддап өлгөн адамдарды ошол багыштатууга келгенде мондай натуралдык кургатылган продукттардын басындай асмандай.
мен Америка кырдашат дегенде мындай чоң эне менен сыймыктанып кеттим деп койбойм. Туура эле ишти баштаган экен деп. Yarım futbol hayatındaydı. Argentina'da ушундай, Amerika, Amerika Штаттарынын кандай павильондору бар. Силер биринчи жолу ушундай чоң рынокко өзүңөрдүн 12 квадратный метриңер менен келип мындай аламан улакка түшкөндө мындай кичинекей тай менен мындай аламан улакка түшүп атасыңар. Бирок мынакей бир эмес эки договор түзүптүрсүңөр. Европага эмес. Россиянын компаниялары силерди Европадан көрүп, ой кыргыздардын товары тиги укмуш турбай Россияга сатып алабыз деп, ушул жерден мындай договор түзүп атышат. Азаматтыгыңыз эмне дейт? Куттуктайбыз. Биз эми бул башталышы, дагы ушундай пландарды койдук, дагы көп көргөзмөлөргө катышабыз. Ушул жактан дагы мен айта кетейин, мына биз бир жыл мурун ушул сиз менен чогуу буяка катышуу катары келгенбиз, жөн эле көрүп кетели депчи. Анан ошондо ниет кылып койгонбуз. Эмдиги жылы ушул жерге өзүбүздүн стенд менен чыксак депчи. Ниет эле болчу, ниет мына ишке ашты. Буюрса жемиштүү болот деп. Ошондо биринчи биз келгенде элчилик тарабынан ушу биздин диқандарыбызга, биздин мүчөлөрүбүзгө ошол виза жагынан, ушу чакыруу жагынан аябай жакшы колдоо болду эле. Ошого ыраазычылыкты билдиребиз. Анткени андай болбосо мына көбүнчө биздин диқандарыбыз, көбүнчө биздин мүчөлөрүбүз Европага эч качан келген эмес. Ушул элчиликтин колдоосу менен биз Европага киргизип буларды ой жүгүртүүсү кеңейип, дүйнөлүк деңгээлде ойлонуп калышканда, анткени ага чейин бир чоң көйгөй бар болчу. Бири-бирине мындай кызганып, биз чоңбуз, биз кыйынбыз деп жүрчү эле, а дүйнөгө чыкканда биз кичинекей турбайбызбы, биз биригишибиз керек экен, чоң иштешибиз керек экен деп ойлонуп калышты да. Анан азыр бири-бирин конкурент катары көрбөй, бири-бирин партнер болуп калышты. Биз ошентип ынтымакта иштешсек, мындай чоң рынокко элейбиз да. Жакшы. Асел, саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, рахмат, кош келиңиздер. Асел, биздин Германиядагы кызыбыз көптөгөн жылдардан бери ушул жерде жашайт. Анан ушундай выставка уюштура турган уюмда Борбордук Азия менен иштейт. Бизге жан тартат. Бүт Борбордук Азияга иш кылганы менен Кыргызга кадимкидей жан тартып турат. Башка өлкөлөрдүн дыйкандары келип көрсөтмөлөр товарларын көргөзүп сатса өкүнөт эле Кыргызстандан келбейт, эмне үчүн жок деп. Мына быйыл кичинекей Кыргызстандын павильону ачылды. Сүйүнүп турабыз. Сыймыктанып турабыз. Асел, айтып берсең, кимдер ачты, кантип ачтыңар? Ушул биз ММ ассоциация Кыргызстан былтыр баштала электе ассоциация делегация келген. 6 киши алар келип ушул логистиканы атайын көрөбүз деп. Анткени булардын аябай чоң пландары бар экен, ММ боюнча. Анан аябай жакып калды былтыр. Биз 3 күн жүрдүк ушул жерде. Анан дагы мындан ашкары биз дагы эмелерге брендингден предприятияларды ушундай ММнын анан вот алар ушундай вдохновение болуп кетип үйүнө. Анан ушундай ассоциация куруштук. Мен абдан сүйүнүп атам. Бияка келип 12 квадрат метр алышкан үчүн. Канча акча кетти? Ушул бүт баарын толук санасак 6-7 миң кетти да. Ушундай. Анткени бул абдан кымбат. Көрүштүрүү мындай карасаңар, чоң логистик компаниялар, чоң Түркия, Кытай, бүт мамлекетинен ошо жардам берген келген компаниялар аякта. Биздикилер болсо өз колу менен ушунун баарын 4 компания кошулуп, анан ушундай жакшынакай кичинекей стенд ачышты. Элдин баары кызыгып атат. Келгенден бери, 3 күндөн бери жумуш өтүп атат. Элдер сурап, кайдан келди, эмне болду деп кызыгып атышат. Ошон үчүн мен абдан ыраазымын. Ушундай эме жакшы успех болушу.
Endigi жылы дагы чоңураак кылабыз деп атышат. Дагы көбүрөөк кишилерди алып келебиз, производительдерди алып келебиз деп атат. Если правительство бизден мамлекеттик жардам берсе, андан жакшы болот. Анткени логистика имиджевый проект дешет. Биякта B2B проект. Ошон үчүн абдан ошо эмеде болуш керек да, ошо важно. Мы здесь. Кыргызстан биякта. Мен абдан сүйүнөм. Давленди көрөлү. Мынакей, Содун деген компаниянын джем вареньялары жасаптыр. Анан ар кандай мондай перецтерди вот. Бул ошо тумар атайын клубника кылып бериптир. Группа тумар. Гизем жасаптыр. Мындай абдай жакшынакай декорация, жакшынакай бөтөлкөлөр сонун баары көрүнүп турат, таптаза, жакшы. Тилек. Силер былтыр келип таанышып көрүп кеткениңер эсимде. Гамбургтан келип эски тааныштарыңды таптырсың. Алар Кыргызстандан чыккан товарларды бүт Европага өзүнүн атынан дилер деп коёш, өкүл болуп таратып берем деп атыптыр. Мен оюмча бул чоң ийгилик. Жана Кыргызда пара бергенче бара бер дегенде, экинчи, үчүнчү жолу келип көргөндөн кийин көзүң ачылат экен, партнерлор табылат экен. Анан мына ушундай продукция эми 100 деген тонна, 1000 деген тонна Евросоюздун территориясына тарайт экен. Булар кадимки эле бишчесинен как кургатылган продукция экен. Мен кактаса эле раматтылык энем жерге түшкөн алмаларды кесип, жарымын уйга берип, жаман калган бүнгө кактап кургатат эле. Анан эми биз технологичный товар чыгарбайбызбы, кремний сатпайбызбы, чип жасабайбызбы деп арданта жүрдүм да. Мына азыр мен бүгүн силер келген товарлар сен айткандан кийин буга мамилем өзгөрдү. Мынакей порошок. Бул ондогон продукцияда пайдаланылат. Йогурттан баштап, мороженыйдан баштап, бүт ошол тамак аш, чайга чейин бүт баарынан пайдаланса болот экен. Орточо жана сублимация болгон продукциянын 1 килограмм баасы кулпун айныкы $40 дүйнөдө. Малинаныкы $60. Элестетесиңер мындай, муну керек болсо самолет менен дагы ташысак өзүн актайт да. Ооба. Эми жана 10 эсе айырма бар деп атасың массасынан. Курга элек, свежий менен кургаганын ортосунда 10 эсе. Ошондо деле килограммы $6 түшүп атат. Абдан жакшы. Биз ысырап көрчүлүк жөнүндө көп сүйлөйбүз. Молдолорубуз айтат, аксакалдарыбыз айтат, мамлекет башчылары айтат, ысырап болбойлук деп. Мен оюмча эң ысырап биздин дыйкандардын мээнетинде болот. Алар мына картошка быйыл чирип кетти деп көлдүктө картошка сата албай калат. Башка мөмө жемиштерибиз рынокко жетпей эле, ошол бактын алдына түшүп эле, ошол жерден чирип жок болуп кетип атат. Бул адамдардын үмүтү ысырап болуп атат. Алардын тагдыры ысырап болуп атат. Агер ошону эң эле жөнөкөй жолу мынакей түрдүү жаңы технологиялар менен сактап койсо, дыйкандын мээнети күйүп кетпейт, сакталат, жакшы сатылат. Мына Европада өтүп атат. Эми ийгилик, мен чынын айтканда былтыр как сатам дегенде да ишене берген эмесмин. Мен как сатам Европага депчи. Анан не деген, анан жана чип сатам деген мынакей кремнийдин кварцтан кремний жасалат да. Кремнийдин стоимосунун 60% электроэнергия. Бул деле электроэнергия. Биз как деле эмес, Суудагы электроэнергия. Сууда электроэнергия. Ооба. Биз ушул электроэнергияны ушул жерге алып келип сатып атабыз. Азыр Кытайга электроэнергия сатабыз Үрүмчүгө деп туруп $100 миллион карыз алып тиги линия куруп атабыз. Афганистанга сатабыз деп 20 жылдан бери жана касса дегенде мындай
kurabız деп барып болуп атабыз. Биринчиден өзүбүзгө электр энергия жетпейт. Бирок жаңы кесиптер курулса, ал өндүрүшкө кетет. Мына ушинтип электр энергияларды өзүбүздүн гана товарды эмес, Өзбекстандын, Тажикстандын дыйкандардын товарларын чек арадан алып келип бере деп эле кургатып, мына биздин Оска деген компаниянын лицензиясы бар экен, сертификаты бар экен, Европа тааныйт экен. Ушуга окшогон бир нече компания болсо, бүт Борбордук Азиядагы мөмө жемиштерди ушинтип дүйнөгө таратса болот. Мен азыр уктум, кургатуунун ар түрдүү технологиясы бар экен. Сублимация жолу менен деген казактар жасайт экен. Биздин продукцияны биз Казакстанга алып барып жасатып, анан кийин алардын атынан, анан болбосо өзүбүздүн атыбыздан чыгарып отуруптурбуз. Менин оюмча, муну биздин өкмөт баарыбыз мындай колдошубуз керек. Жана көптөгөн келип аткан кредиттерди ушул жакка бөлүп, колунан келген фирмаларга шарт түзүп берип, мер жаса, чыгар. Эмне үчүн биздин мөмө жемиш Казакстандан барып кургап келиш керек. Как жасаганга мындай өзүбүз колубуздан келбейби деп намыстана турган иште керек болсо, мен жана айткандай бүт коңшулардыкын жасап сыртка чыгарышыбыз керек. Мен жана сублимация боюнча 9 февраль 2021 жылкы 9 февралдагы президенттин жарлыгында айыл чарба өнүктүрүү боюнча биздин ошо команда ошондо иштеп жүрбөдү. Ошондо ушул боюнча дагы жазып кеткенбиз. Жарлыгында бар. Өкмөт ошол сублимацияны өнүктүргөндө, сублимацияны Кыргызстандын эң негизги технология, кариштик технология болсун деп, анткени бул мисалы үчүн ошол эле башка кариштик жолдордун немеси продукциясы оор болуп калат да. Ошол эле мисалы үчүн вареньени алалы, ал оор болот. Анткени ичинде суу бар, сахар бар дегендей бар. А биякта болсо только продукт өзү, азыгы. Анан биздин деле кыргыз маданиятыбызда өзүбүздө дагы жана гүл азык деген түшүнүк бар эмеспи? Гүл азык. Анткени көчмөн эл болгондо, алыс жактарга көчүп жүргөндө жеңил алыш керек да. Мына могул кургатып, концентрат сактап, этти да ушундай талкан кылган. Эт продукциясы гүл азык. Сүттү дагы, майды дагы. Ооба, бул биздин көчмөндөрдүн технологиясы. Талкан, Biz dikandar, özünün dikandar öndürdü de bu tavırlarda. Kayıp Ake uşul bizden İsmail degen dıykan çarbanın negizleçüsü, şu Zuhra Ece olup, çoğu Европага birinci жолу келип атышат. Жалпы мындай биринчи жолу катышып атышат. Анан мен оюмча мындай жакшы көз ачылды десек болот болуш керек, э? Көз ачылды. Кандай продукцияларды өндүрүшөт да. Кыргызстандан чыккан продукцияларды бул жакта көрүп, Европа деген даамын жеп көргөндө аябай сүйүнүп атат. Калган даамды экен ушунчалык болот да. Ушунчалык качественный экен. Даамын деп как-то мындай эметип атышат да. Биринчиден сизге рахмат. Тилектин мындай демилгесин колдоп, өзүңөр несеберинен келип, мына павильонду да өзүңөр несебиңиздерден мындай тургузуп турсуңар да. Анан кыргызда айтып коет го, келген кадамыңа мындай ыраазы бол депчи. Мен кандай ушул өзүн ушундай ярмаркаларга катышкан өзүн актайт бекен? Актайт экен. Биз көчөгүн бүт кыдырып көрдүк. Эмелер ушул атайы ушерекини тоңдурулгандан кийин, тоңдурулуп сушкан турганда тазалап бере турган атайы эмелер бар экен. Мисалы, поврежденный эмелерди өзүнчө бөлүп, эмес, ушундай эмелер электроническалар бар. Оборудованияларды да көрүп кетсин да бияктан. Бизде тоңдуруп эле, анан кийин хостингин эле тазалайбыз. Мунун арасында чирик болуп калат, поврежденный болуп калат, ошолорду бөлгөн жок болчу. Мурун бөлүнбөйт эле. Бөлүнбөйт эле. Эми ошол жерден бөлүп турган оборудование мында. Могу окшогондорду дагы автомат өзү алабы же кол менен алынабы? Муну ушу бизде тазалаган бар бизде. Муну хостингин тазалаган бар. Тазалап туруп анан тоңдуруп беребиз. Ошол организацияны алып тоңдурушуп, анан мында сушка кылышат. Бизден алып кетет. Бизден даже только бияк эмес, Алматыдан Куртар бийин алды. Куртар боякка чыгыптыр, азынан да көрдүм барып. Бизден алган продукцияны ошону сушка алып кетти. Эми буга чейин Россияга кетип аткан болсо, ал жактан бир аз арзаныраак, анын үстүнө валюталардын курстарынан улам биздин дыйкандардын кирешеси аз болуп атат деп уктум эле. Эгер бул жакка чыгып кала турган болсоңор, анда доход стабилдүү болот. Прогноз кылса болот, план түзсө болот 1-2 жылгачы. Ийгилик каалайм. Бизде трошки көрсөтүп. Ооба, көргөндө ооба, бул жерден
өзүңүздү биздин товарды гана көргөзбөй дүйнөнү көрөсүң. Алар кандай жасап атат, эмне жейишет, эмне ичишет, аларын билип анан ошого окшогонго аракет кыласың да. Анан эгер сиздин товарыңыз Европага көтөрүп турган болсо, орустар жөн эле кол бутунан алып кетип калат. Азия өлкөлөрү деле алып кетип калат. Эми бул чоң рекламанын түрү мына болуп эле, жана немистер чыгарган. Тилек айтып атат го, немис партнерлор уже биздин товарларды сүрөттөрүн коюп, мүнөздөмөлөрүн коюп, таблица кылып, брошюра чыгарып бул жерде таратып жүрөт деп. Мына уже жумуш башталыптыр. Мынакей. Биз жасабаган ишти булар жасап атат. Анткени булар да өзүнүн пайдасын көрөт. Туурабы? Сапаттуу, даамдуу, баасы да буларды канааттандырат дегендей. Өкмөт жасай турган ишти жасап атасыңар. Албетте өзүңөр үчүн, бирок эл үчүн да жасалып атат. Канча 10 миңдеген дыйкандардын соогуна каласыңар. Мына мисалы үчүн кургатып туруп койгондо, эгерде свежий сатылганда кээ сатылбай калса калчу да терилбей калчу. Муну терип тоңдуруп коюп, өзүңүз айткандай эме жок да, ысырап жок. Эми сизге рахмат, келип коюп, жакшы кабыл алганыңызга да сүйүнүчтүбүз. Эмдеги жылы дагы келгиле. Биздин фермерлерди, дыйкандарды мындай түшүндүргүлө. Эгер барсаңар мындай 1 жыл балким мындай куруп алып келесиң, 2 жыл куруп алып келесиң. Анан сөзсүз мындай келишим түзсө болот. Келишим түзө албасаң дагы көп көргөн билгениңди алып келип пайдалансаң болот, күйбөйсүн деп. Анан өкмөт дагы эми жардам берет деп ойлойсуң. Могул жерде $100 миң, $200 миң павильон курган өлкөлөр бар. Мамлекети жардам берип, айыл чарба министрлиги, анан дыйкандары, өндүрүүчүлөр келип, булар ушул жерден өз товарларын таратып атат. Силерди келгениңерге мындай чын жүрөктөн мен кубанып турам. Рахмат сизге.